Ассаламу алейкум. Айман Нуру Кадырбеков. Россия мен Украинаның ортасындағы конфликт бүткүл дүйнөдөгү экономиканын рецессиясын алып келет деген прогноз бар. Анткени чоң экономикалар бүткүл дүйнө менен соода садыгы экономикалык алакасы абдан бекем. Анын ичинде биз дагы көптөгөн товарларды ушул жактан экспорттойбуз, импорттоп алабыз. Украинадан дагы, Россиядан дагы өзгөчө азык түлүктөрдү, унду, өсүмдүк майларын. Эми быйыл акыбал андай болсо, алар эгерде экспортко чек коюп койсо акыбалыбыз кандай болот? Ошон үчүн кичине арканды алысыраак таштап, быйыл буудайды көбүрөөк эгиш керек болчу. Көбүрөөк эгиш керек болчу. Өзүбүздү өзүбүз бакпасак кандай болот акыбалыбыз? Азык түлүк коопсуздугу маселеси ушул жерден башталат. Бирок мына бутафория эле болуп атат, айыл чарба министрлигинин ичинде. Бирок бул нерсе байкалбай атат, бир маалымат алып коелучу. Канча буудай экти, жылдага караганда канча көбүрөөк эгилди? Бул өтө маанилүү. Эртең бир күнү ушул маселе чыкканда, мына кыш жакында эле келет. Кыштын камын жайда көр деп коет. Ушул боюнча да бир маалымат алып коелучу. Анын экинчиси мына автогаздарды орнотуп атат экен региондордо. Бирок уруксат кагазын Бишкектен алат экен. Эгерде уруксат кагазын Бишкекке келип албаса, майылар кармап алып туруп жолдо штраф салып атыптыр. Канча айдоочуларыбыз азыр бензин кымбаттаганына байланыштуу айласы өтүп атат. Ушундай полномочияны ушул инспекцияларга, региондорго да берели, шаарларда да уруксат берсин. Ошол жактан орнотуп алып туруп айдап жүрө берсин. Ушул бир протокол тапшырма кылып коелу тиешелүү структурага. Чоң рахмат.